Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Фуркаттын центрine өтө жакын жерде жайгашкан сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мына Фуркаттын круговойун көрүп атасыздар. Ошол жерден Мады тарапка 250 метр түп-түз жүргөнүңүздөрдө мына сол тарапта Көчөр ата Матышев деген көчөнү көрүп аласыздар. Ушул көчөгө кирип түп-түз 300 метр жүрүп барсаңыздар, ушул көчөнүн эле оң тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан туугандар, үйдүн жери 5 соток. Баасы $80,000. Анан кеми бар. Ала турган реальный адам болсо, нак акчасы болсо, $75,000 үйдү берем деп атат. Болушу $75,000 экен. Сразу айтып коеюн. Ошо үйдүн алдына барыңыздар. Ал жактан дагы толук маалымат берем. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Керектүү информациялар бар. Кирип келесиздер, эч жака бурулбайсыздар. Ушул мен айткан көчөнүн эле боюнда, оң тарапта мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Кызыл китеби бар, документи так. Жери 5 соток. Жери дагы тегиз, төрт тарабынан темир тосмо менен тосулуп, чек аралары такталган. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар, ал жакта Т бар, Фуркаттагы Т. Ага жетпей жол бар экен, ошол тараптан дагы жүрүп келсеңиздер болот. Эки жолу бар мындай айтканда. Туугандар, условияларына келе турган болсок, көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, баш булактын таза суусу мына көчөнүн боюнан өткөрүлгөн экен. Свет бар, прожекторлор дагы орнотулган. Жакшы, сонун. Суу свет боюнча маселе жаралбайт деди. Анан мына байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны деле көп. Негизи Фуркат тараптан үй издегендер көп. Себеп дегенде шаарга жакын айылдардын бири. 5-10 мүнөттө түп-түз жүрсөңүздөр эле шаарга кирип барасыздар, билесиздер. Үйдүн чек арасы туугандар. Мына кошунасынын Пескалок заборунан башталат дагы примерно могул жерге чейин болуп калат экен. Жери 5 соток. Анан туугандар, үйдүн баасы азыр ушул 5 соток жери менен бааланып атат. Кааласаңыздар, мына бул жерде 2,5 сотоктагы жери бар экен. Кааласаңыздар 2,5 соток жерин кошуп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар мына 5 соток жери менен деле үйдү алсаңыздар болот. Албетте эле 5 соток жери менен ала турган болсоңуздар арзаныраак. 2,5 соток жерди кошуп чогуу ала турган болсоңуздар, баасы бир аз кымбатыраак болот туугандар. Кызыл китеби бар, документтери так. Алмашуу жолдору бар. Квартирага же бир автоунаага же да бир башка нерселерге алмашуу жолдору бар экен. Доплата кылып алмашып аласыздар. Ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр туугандар. Менимче жакшы эле түшүндүрө алдым. Ушундай, документтери так, бардыгы сонун. Лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсын. Чоң трассага Фуркаттын круговойуна деле жакын экен. Так, туугандар, жүрүңүздөр. Мына үйдүн алдына өтөйүн, анан маалымат берейин. Мына көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп мөмө берип калган деп эси мага маалымат берди. Так, азыркы учурда мына аралар бар экен. Эми үйдү ала турган болсоңуздар алып кетет бүт бардыгын. Бул жакта сыртта жатканасы бар. Ушундай, төрт тарабында коңшулары жашайт. Сонун. Так. Эми сиздерге үй тууралуу маалымат берейин. Үй толук бүт элек. ПСО мындай айтканда. Узун турасы 9,5 6, 2 кабаттуу. Бирок туугандар, камкыш. Биринчи кабаты дагы, экинчи кабаты дагы камкыш экен. Биринчи кабаты 2 бөлмө, өйдө тарабы 2 бөлмө. Коридор, лестницанын местасын, кухняны кошпогондо таза 4 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Бирок сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. Черный потолок болгон, крыша жабылган. Фундаменти дагы бийик эле кылып куйганмын деди. Эми жумуштарына байланыштуу акча керек болот экен, ошол эле себептен сатып атам деди туугандар. Мына могул жеринде балкон деле бар экен. Так, азыр үйү жабык экен. Ачкыч мененчи, ачкычын унутуп калыптыр. Ошол себептен сырттан эле маалымат берип атам. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээси менен сүйлөшүп, кийин келип, көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт, билесиздер. Ачкычы жок туугандар. Эми сырт тараптан эле көргөзүп атам, кийин келип, көрүп, таанышып кетесиздер. Үйдүн жери деле негизинен теп-тегиз, эч кандай бир уклон, кыйшык жерлери жок. Төрт-бурчтук сонун жерлердин бири экен. Ошол туугандар. Лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот, алар дагы кирип көрүп коюшсын. Так, группаларга таратып коюңуздар дегендей. Ушундай туугандар. Так, сиздерге жакшылап түшүндүрөйүн. Эми баасы канча деп баасын күтүп атасыздар.
5 сотых жери менен ушул үйдү ала турган болсоңуздар, көрүп атасыздар, жери теги сонун экен. Анан туугандар, мына үйдүн жанында мына тарап 2,5 сотых жер. Бул дагы ушул үйдүн ээсиники экен. Бул документ отдельно. Эгер ушул 2,5 сотых жерди кошуп ала турган болсоңуздар, баасы бир аз кымбатыраак, аны ээсине чалсаңыздар өзү айтат. Ошондой, кааласаңыздар 5 сотых жери менен алыңыздар, кааласаңыздар мына 2,5 сотухты кошсоңуздар, ошондо 7,5 сотых болуп калат жери. Ошо 7,5 сотых менен алыңыздар, кааласаңыздар бул үйдү. Чөнтөгүңүздөргө карап иште кыла бересиздер. Ээсинин номери ушул видеонун экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Негизи жакшы жер Фуркат. Тем более Башбулактын суусу экен. Бул деген сөз суу токтобойт. Тем более булактын таза муздак суусун ичип турасыздар. Барыңыздарга ийгилик, ээсинин номери ушул видеонун экранда жазылып турат. Колдон чарбаңыздар.